Саламатсыздарбы, бүгүнкү шаршемби Супер ТВда Серепче Киткейжи сайтынан алынган кечки жаңылыктардын топтому менен тааныштырабыз. Финполдун мурунку башчысы Ысык Көл облусунун прокурорлук кызматынан өз каалоосу менен кеткен Сыймык Жапыкеев социалдык тармактагы баракчасына жылаңач суу жээгинен балык кармаган сүрөттөрүн бөлөштү. Сүрөттүн алдына балык уулоого, балык үчүн эмес, жан дүйнөнүн тынчтыгы үчүн чыгышат деп жазды ал. Бишкек шаарындагы номер 2 үй бүлөлүк медицина борборунда коронавируска каршы вакцина сакталган, муздаткыч өчүп калган. Эми анын ичиндеги 930 доза вакцина жараксыз болуп калышы мүмкүн. Бул тууралуу Сереп Медиа маалымат агенттигине Республикалык иммундук профилактика борборунун директору Гүлбара Ишегапысова билдирди. Бул үчүн номер 2 үй бүлөлүк медицина борборунун 5 кызматкерине сөгүш берилди. Бул тууралуу Бишкек шаарынын вице-мэри Виктория Мазгачева журналисттерге билдирди. Анын айтымында тергөөнүн жыйынтыгында борбордун башчысы, анын орун басары жана эмдөө бөлмөсүнүн 3 кызматкери сөгүш алышкан. Муздаткычтын өчүрүлүшү боюнча иш 30 апрелде катталган. Вакциналар кол коюлуп, эч бир жаранга берилбеши үчүн камакка алынды. Жалпысынан 494 доза иштебеген муздаткычта калган, деди вице-мэр. Орусиянын Спутник В вакцинасынын иштебей калган, муздаткычта калган 994 дозасынын ордун толтурууга келтирилген материалдык чыгым номер 2 үй бүлөлүк медицина борборуна жүктөлүшү мүмкүн. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Анын айтымында бул боюнча комиссия иштеп жатат. Эгерде кызматкерлердин бири тазалоочу айым же башка бирөө күнөөлүү болсо, анда борбор бардык материалдык чыгымдарды тартат. Экинчи жагынан бул гуманитардык жардам. Биз болсо вакцинаны акчалай түрдө кантип калыбына келтирүү керек деп ойлонуп жатабыз, деди ал. Бүгүн 17 майда Жогорку Кеңештин депутаты Аккулу Бердиев Чоң Алайда абал тынч эместигин кыргыз-тажик чек арасында тажик тарап окоп казып жатканын айтып чыкты. Депутаттын билдирүүсүнө УКМКнын чек ара кызматы жооп кайтарды. Кызматтын берген маалыматына караганда, Чоң Алайдагы кыргыз-тажик чек арасында абал туруктуу. Республиканын чек ара башкармалыгы чек ара коопсуздугун камсыз кылуу боюнча зарыл чараларды көрүүдө. Анын ичинде чек ара өкүлдөрүнүн аппаратынын ишин активдештирүү жана алардын деэскалациясынын алдын алуу боюнча чаралар көрүлүүдө. Мындан тышкары чек ара аймактарындагы кырдаалга мониторинг жана талдоо жүргүзүлүп, бир катар ыкчам иш чаралар жүргүзүлүп, башка мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүү механизми тынымсыз иштелип жатат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы мамлекеттик чек арадагы кырдаалдын курчушуна ыкчам жана адекваттуу жооп кайтаруу үчүн жетиштүү күчтөргө жана каражаттарга ээ деп айтылат маалыматта. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын мурдагы башчысы Василий Дашков үй камагына чыкты. Бул тууралуу 1 май райондук сотунан билдиришти. Бирок кайсы иш боюнча ага чейин камакка алынганы тууралуу комментарий беришкен жок. Үй камагына чыгаруу чечими кечээ 18 майда кабыл алынган. Бул боюнча башкы прокуратуранын прокурору суранган. Экс-директор соттун чечимине ылайык 18 июлга чейин үй камагында болот. Буга чейин Василий Дашковдун кармалганы жана анын коррупцияга шектелип жатканы айтылган. Ал 25 мартта Кыргыз темир жолу ишканасынын директору кызматынан бошотулган. Бүгүн 19 майда Жогорку Кеңеш Жогорку соттун судьясы Памирдин Жумабековду кызматтан бошотту. Мындай чечим парламент жыйынында кабыл алынды. Жыйында белгилүү болгондой, ал өзү кызматтан кетүү боюнча арыз жазган. Чек ара боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөргө курал-жарак берип, ден соолугун камсыздандыруу боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Мындай демилгени Жогорку Кеңештин 7 депутаты Абдывахап Нурбаев, Исхак Пирматов, Жанар Акаев, Мирлан Жээнчуроев, Алтынбек Сулайманов, Карамат Орозова жана Улукбек Садиков алып чыккан. Мыйзам долбоорунда чек ара ыйгарым укуктууларынын укугун узартууну, анын ичинде жылына 2 жолу окуудан жана аскердик даярдыктан өткөрүү, ок атуучу курал колдонуу укугун берүү сунушталууда. Ошондой эле алардын өмүрүн жана саламаттыгын аскер кызматчыларынын даражасына мамлекеттик камсыздандырууга кепилдик берүү милдеттери каралат. Ошондой эле алардын өмүрүн жана саламаттыгын аскер кызматчыларынын даражасында мамлекеттик камсыздандырууга кепилдик берүү милдеттери каралат.
жергиликтүү аймактарды жакшы билген тургундарды тартууга муктаждык чоң экендиги чек ара тилкелериндеги акыркы окуяларда билинди. Ушуга байланыштуу аймактык бүтүндүктү, жарандарыбыздын коопсуздугун коргоо жана башка жашоого керектүү социалдык объектилерин сактоо боюнча чек ара боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөр жардамчы болот. Долбоордо каралган шарттар алардын өмүрүнө жана саламаттыгына кепилдик берет деп жазылат документте. УКМКнын мурдагы төрагасы Абдел Сегизбаевдин баш коргоо чарасы бүгүн 19 майда саат 18:00 каралмак. Бирок соттук отурум эртеңкиге жылды. Бул тууралуу анын жубайы Айнура Сегизбаева Фейсбуктагы баракчасына жазып чыкты. Анын айтымында ага тергөөчү чалып, соттук отурум эртеңкиге 20 май саат 8:30га жылдырылганын айткан. Абдел Сегизбаев 25 январда аскердик прокуратура тарабынан кармалган. Ага белизгейт деп атыккан иштин алкагында мыйзамсыз аракеттер жана кызматынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы менен кылмыш иши козголгон болчу. Кийинчерээк башкы прокурор Курманкул Зулушев ага карата 6 кылмыш иши козголгонун айткан. 27 январда 1 май райондук сотунун чечими менен УКМКнын мурдагы төрагасы 25 мартка чейин камакта калтырылган болчу. Ал эми 5 апрелде Бишкек шаардык соту Абдел Сегизбаевдин баш коргоо чарасын карап, аны 25 майга чейин камакта калтырган эле. Ашырбаев Эрнис Мирзамирович президенттин жардамчысы болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка 7 майда президент Садыр Жапаров кол койду. Башка буйрук менен Абсатаров Азамат Бекбосунович дагы президенттин жардамчысы болуп дайындалды. Бүгүн 19 майда Жогорку кеңештин кезектеги жыйыны өтүп жатат. Жыйында депутат Шайлообек Атазов 17 майда Кумтөр боюнча талкуу жүргөнүн, мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров жыйында Кумтөр боюнча келишимге кол койгон атка минерлерди санап бергенин айтып, ошол аты аталган экс-президенттер менен экс-премьерлер депутаттардын алдына келиши керек деп эсептейт. Кечээ 18 майда биз Кумтөр боюнча келишимди карадык. Акылбек Жапаровдун комиссиясынын жыйынтыгын уктук. Мына ошол жерде биздин 1992 жылдан 2020 жылга чейинки мамлекеттеги кээ бир атка минерлердин өлкөбүзгө кылган чыккынчылыктары жөнүндө сөз болду. Кумтөр келишимин түзүп жатканда биздин мамлекетибиздин эгемендүүлүгүнө, абийирине сокку урган жөнүндө айтылды. Аты аталган экс-президенттерди, экс-премьер-министрлерди бул жерге чакырып сурашыбыз керек, себеби бүгүн кээ бир коллегаларыбыз ошол кожоюндарына адвокаттык кылууну улантып жатат. Бүгүн ошол мамлекеттик комиссияларды дагы каралап жатышат, деди ал. Соңку сутка ичинде өлкө боюнча 253 адамдан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен маалымдашты. Аймактар боюнча алганда Бишкекте 120, Ош шаарында 8, Чүйдө 84, Ысык көлдө 25, Жалал Абадта 7, Нарында 5, Ошто 4 киши ооруну жуктуруп алды деп катталды. Ошентип өткөн жылдын март айынан бери 101.219 адамдан коронавирус аныкталды. Акыркы сутка ичинде илдеттен 7 киши каза болду. Бишкекте 2, Чүйдө 3, Таласта 1, Ысык көлдө 1 өлүм катталды. Коронавирус катталгандан бери өлкөдө 1725 адам аталган оорудан кайтыш болду. Бишкекте 35 жаштагы киши кечээ 18 майда президент болуу үчүн ак үйгө кирүүгө аракет кылган. Окуянын видеосун Короче Telegram каналы жарыялаган. Маалыматка караганда, окуя болгон жерге келген тез жардам кызматынын кызматкерлери тарабынан аны республикалык психикалык борборунда каттоодо тургандыгын аныкташкан. Ал ак үйгө костюм шым кийип, галстук тагынып келген. Жардамга муктаж болгон адам жогоруда аталган борборго жаткырылды. БШКнын жумушчу тобу Эмгек жана Ата журт Кыргызстан партияларынын Бишкек администрациялык шайлоо комиссиясынын Бишкек шаардык кеңешине шайлоонун жыйынтыктарын жараксыз деп табуу жөнүндөгү чечимине каршы арызын колдоду. Арыз ээлери администрациялык шайлоо комиссиянын добуш берүүнүн жыйынтыктарын жокко чыгаргандыгына макул эмес экендигин белгилей кетүү керек. Алар борбордук шайлоо комиссиясынан бул токтомду четке кагууну жана шайлоону өттү деп табууну өтүнүшкөн. Жумушчу топтун чечими менен кеңеш берүү мүнөзгө ээ экендиги көрсөтүлгөн. Эске салсак, 11 апрелде Кыргызстанда жергиликтүү кеңешке шайлоо болуп өткөн. Бишкек шаардык кеңешке 6 партия өткөн. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы Бишкек шаарындагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. Ал эми БШК Ош менен Токмок шаарындагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган болчу.
жана башка жаңылыктарды Серепчекит KG сайтына кирип окуп таныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.